Аламан улак. Байыш Ниязов Батир менен автоуна Манас Ниязов төө менен тай утту. Оюнга Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан жана Кыргызстандын чар тарабынан улакчылар келген. Кара Суу районунун Савай айылында өткөн ири аламан улакта Байыш Ниязов Батир менен автоуна утуп алды. Бул туурасында Спутник Кыргызстандын кабарчысы жеринен билдирди. Ал эми анын бир тууган инеси Манас Ниязов төө тай Өзгөн районунун Жалпак Таш айыл өкмөтүнүн 3 каптал айылынын тургуну Жоодар Жолчу уулу лимузин автоунаасына ээ болду. Бул оюнда байгеге Бишкек шаарынан бир бөлмөлүү Батир, бир лимузин жана 4 Mercedes-Benz V124 үлгүсүндөгү автоунаалар коюлган. Мындан сырткары улакчылар 9 төө, 20 тай жана башка акчалай сыйлыктарды алышты. Оюнга Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан жана Кыргызстандын чар тарабынан 1000ден ашуун улакчы келген. Бүгүнкү аламан улакты Новосибирск облусунда Көк Бөрү Федерациясынын негиздөөчүсү жеке ишкер Каныбек Акаев өткөрүүдө. Ал 3 уулун сүннөткө отургузуп той берип жатат.